Курманбаевдардын үй бүлөсү кароосуз калган балдарды багып алуу үчүн 1 жылдан ашык окуган. Кезеги келгенде гана 6 айлык келишим боюнча 10 жаштагы Айтолкун менен 6 жаштагы Азамат аттуу бир туугандарды камкордукка алган. Алардын үй бүлөсүндө өздөрүнүн канынан жаралган 2 баласы бар. Улуусу 20да, кичүүсү Айтолкундун курдашы. Көп балалуу болуу бул үй бүлөнүн кыялы эле. Аны ишке ашыруу үчүн Шамыркандын үй бүлөсү убактылуу бала асырап алган. Биздин социальный жашоочулар бар, биз чогуу иштешебиз да. Иштеш керек, фостерский окуудан окуш керек деп. Анан биз негизи бул балдарды көрүп жүргөнбүз да, негизи мурун. Анткени ушу ала тоодон кетишкен балдар. Негизи баягы социальный алып кетип, ата-энелери чоң апа, чоң апа отказ кылган. Андан мурун 3 жыл болчу. 3 жыл мурун ойлоп койгомда, ошо баягы ушу балдарды биз эле багып алсак деп, анан баягы Кудай өзү эметкен. Кайра ушу келинчегим окугандан кийин ушу балдар бизге келди. Өлкө аймагында Курманбаевдардын үй бүлөсүндөй болгон жубайлар көп. Алардын катарында Мамиевдердин да үй бүлөсү бар. Алар 5 жаштагы баласына удаа болсун деп 2,5 жана 1,5 жаштагы 2 кызды багып алышкан. Жубайлар кыздарга 4 айдан бери көнүп калганын айтышып, аларды биротоло өздөрү асырап алсак деген ниетте. Көп бир тууганмын да, менин үй бүлөм көппүз, көпчүлүкпүз. Анан өзүбүздө ошо Кудайдын берген экен, жалгыз эле уулубуз бар. Анан жана биз буларды алып атканда эмеге барып атканбыз да. Жана детдомгочу, балдар үйүнө. Ал жакка барганда бөлөкчө болосуз экенсиң да, балдарды көрүп алып. Ошо аларды көргөндөн кийин баарын багып алгың келет. Ал жерде багында барсаң, уже өзүнүн ата-энесинде келгендей чуркап жашап. Ошолорду көрүп, мээрим төккүм келет да. Фостердик үй бүлө кароосуз калган балдарды, өспүрүмдөрдү жана жеткинчектерди убактылуу асырап алып багат. Бул жобонун бала багып алуудан артыкчылыгы түзүлгөн келишим бүткөн соң баланы ата-энесине кайтарып берүүгө милдеттүү болот. Мындай үй бүлөлөр жыл өткөн сайын балдар үйүнө альтернатива болуп келүүдө. Фостердик үй бүлө болобуз дегендер үчүн атайын 72 сааттык окутуу борбору да ачылган. Анда азыркы учурга чейин республика боюнча 211 ата-эне окуп, анын 132си сертификациядан өткөн. Асырап алуучу үй бүлөлөр бул баланы алгандан кийин өзүнө каттатып, мисалы үчүн атын дагы өзгөртүп, биротоло бул өзүнүн баласындай да. Мисалы үчүн фостерлик үй бүлө болсо бул эң биринчиден мамлекетке көргөзүлгөн убактылуу, мындай орусча айтканда услуга деп айтып кетиш керек да. Биз ата-энелерди окутуп атканда ошол нерсени абдан айтып кетебиз. Мисалы үчүн, эгер азыр баланын статусу чечиле элек болсо, ошол үй бүлөгө жайгаштырабыз. Андан кийин балким баланын ата-энеси пайда болсо, табылса, үй бүлөсүндө проблемалар чечилген болсо, сөзсүз түрдө ал балдарды биз биринчиден өзүнүн ата-энесине кайрып беришибиз керек да. Фостердик үй бүлөлөргө мамлекет тарабынан атайын материалдык жардам көрсөтүлөт. Алсак, баккан ата-энесинин бирине 6000 сомдук айлык маяна жана баланын муктаждыктарын камсыздоо үчүн ага да 6000 сом берилет. Буга чейин асырап алам деген үй бүлөнүн турак жайы сөзсүз болушу шарт болсо, эми жаңы жобого ылайык андай талап жоюлат. Талайгүл Эрматова, Кудрат Ташмурзаев, 5 канал.